Зачем вот эта кривая нам? Мы другую актрису возьмем, эми кандай болот деп киного тартылбай калгандын себеби да ошондон болгон да. Актрисаны алганда сөзсүз түрдө өзүнүн ойношу кылыш үчүн. Мугалим эле болбой, психолог мугалим болуп калдым. Даярсызбы? Даяр. Баштадыкпы? Даярсыңарбы? Айымдар кино тартат. Баштадык. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Айымдар кино тартат подкасты. Бүгүн биздин подкастыбызга Шайыр Касымалиева, актриса, кинорежиссер десек болот, сценарист. Шайыр эже, рахмат убактыңызды бөлүп бизге макул болуп баарлашканы келгениңиз үчүн. Сахнада гана жашат. Ошол сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Дайымкыдай эле сулуу, таланттуу, дайыма ачыксыз. Сиз менен сүйлөшкөндөн абдан рахат алам. Ошо сиз менен жакындан 2016-17 жылдары жакшы таанышып калдым. Ошондон бери абдан сизге мындай сыйым күчөп, андан бери дайыма сиздин чыгармачылыгыңызды карап жүрөм, окуп, билип жүрөм, көрүп жүрөм. Азыр ошол баягы YouTube канал менен дагы иштеп, ар кандай тасмаларды дагы тартып, бир гана баягы актриса катары эмес, режиссер катары да өзүңүздү көрсөтүп атасыз, сценарист катары да көрсөтүп атасыз. Ошол акыркы жолу сиз менен ошол акыркы көч тасмасында ошол сиз ал жерде башкы каармандардын бирин ойногон болчусуз. Ошондо дагы сиз айттыңыз эле да, мына азыр мен сценарий жазып атам, азыр шаарга кеткенден кийин сценарий жазам, анан тартабыз депчи. Ошол проектиңиз кандай болуп атат? Жакшы элеби? Кудайга шүгүр, 6 жыл болуп калды. Ал жакта дагы эмгек кылып жүргөнүмө болуп атат. Жакшы, уламдан улам курч болуп, уламдан улам профессионалдык деңгээлибизди көтөрүп, жакшы иштерди кылганга далалат кылып жүрөбүз команда менен. Эң сонун Шайыр эже, ошол сиз өзү чыгармачыл үй бүлөдөнсүз. Бул сиздин апаңызды дагы мен жакшы таанучумун. Эжени, Гүлнара эже бир гана театрда эмес, өзү актриса катары баштаган биринчи. Анан ошол грим сүрөтчү деп айтсак болот да, грим сүрөтчү болуп, гример болуп иштеп жүрдү. Дайыма баягы фильмдерде өзү эң татаал баягы гримдер болот го. Ошолор жасаганда эжеге кайрылышат эле да. Көбүн эсе эжеге кайрылып, эже келип ошол жардам берип, анан баягы сакалдарды дагы ошол кинодого ылайыктуу сакалдарды дагы ошол эжеден алчубуз. Ал өзү жасап, башка жактан алалы десек, мындай окшошпойт да. Мындай күнүмдүк жашоодогудай болбой эле бир театрдагыдай болуп калат да. Анан эже болсо ошондой мындай колунан көп нерсе келчү. Көп жыл ошол бирге экөөңүздөр иштедиңиздер. Ошол театрда, кыргыз драма театрында. Анан ошо айтып берсеңиз, кантип сиз ушул эми түшүнүктүү болуп атат, кино жаатына, театрга келип калганыңыз ата-энеңиздер аркылуу эле келип калдыңыз да? Эми негизи атам да апам дагы экөө тең жаштайынан актер болуп иштешчү. Алар баштаганда Балыкчы шаарындагы маданият үйүндө башташкан. Мындайча айтканда, өздөрү жакшы көргөн кесип болуп, жөн эле элдик театр катары жасалган маданият үйүндө. Анан профессионалдык деңгээли жакшы болгондуктан Нарын театрындагы актерлор көрүп калышып, Нарын театрына чакырышып, Нарын театрында чогуу иштеп жүрүштү. Анан ал жактан Муратбек Рыскулов ага Нарынга гастролго барышканда, ошо атамды көрүп, аябай жактырып, биздин Кыргыз драма театрга керек актер экенсиң, Кыргыз драма театрга кел, биз алабыз деп. Анан Кыргыз драма театрга келишип, биз бала кезден тайынемдин колунда болуп калып, иним экөөбүз. Анан алар Фрунзеге көчүп келип, отурукташып, ошол Кыргыз улуттук драма театрында иштеп башташканда бизди көчүрүп келишкен да. Ошондо мен 4-класс 10 жашымда келип,
номер 5 орто мектебине кирип ошондон баштап ошо шаарда жашап калдык да. Болбосо Балыкчы шаарында турчубуз, тайнемдин колунда. Тайнем көз өтүп кеткенден кийин анан ата энем бизди колубузга алып, ошондон анан театр дүйнөсүнө сүңгүп кирдим десем болот. Кулисанын тегерегинде Мираида Далбаева эжекебиздин кызы, Таттуу Турсунбаева эжекебиздин кызы Асель, Айнура баарыбыз чогуу ошо бала кезде жетелешип кулисанын занавестин ар жак бер жагында чуркап ойноп жүрүп чоңойгонбуз. Ар бир спектакльди көргөн сайын мээбизге сиңип калып, актер актрисалардын образдардын тексттерин жаттап калдыңарбы? бүтүр точкасына чейин билчүбүз. Үйдөн иним экөөбүз бирибиз кожо жаш, бирибиз Зулайка болуп, ата энебизге спектакль коюп берчүбүз. Ошону менен бала күнүмдүн баары эле театрдын ичинде өттү. Гастролго алар чыгышканда чамадандын ичинде, чамадандын үстүндө уктачубуз. Ошону менен театрдан алыстабай, театрды бала кезден сүйүп, театралдык актриса болом деп анан тапшырдым. Кино жаатын анча деле кызыкчу эмесмин, бирок экинчи курс окуп атканда Юлиан Семеновдун чыгармасы боюнча «Бетме-бет» деген кинотасманын аты кийин өзгөрдү, же ошо ойдон калдыбы. Жапон кызынын ролуна чакырышып, эпизод роль ошого тартылгандан кийин кинодо жагып калды. Анан Кудайга шүгүр бүтүп келгенден кийин кинодо да тартылып, театрда да эмгек кылып жүрдүм. Экөө удаа кетип атты. Андан кийин эле жанагынтип союз таркап, кыргыз фильм жабылып, кино жааты таптакыр токтоп калды. Бирок театрда жакшы эмгектер болуп атты. Ошонун негизинде жанагынтип эмгек сиңирген артист деген наам, телевиденияда Байкем эжем жанабыз деген көрсөтүүгө алып баруучу болуп калып, Турузбек Жумалиев экөөбүз. Ал жактан дагы бүтүндөй кыргыз элине тез таанымал болуп кеттим. Анан кино жааты кайра жанданганда «Апамдын махабаты», «Издейм сени» деген сериалдар тартылып, ушу күнгө чейин ошол кинотасмадан көргөндөр эстеп тааныгандар ошол эки сериалды айтып калышат да. Азыркы жаштар, азыркы актер актрисалар, режиссерлор, оператор деги эле ошол чыгармачылык адамдар эң сонун убакытта жашап, каалаганын ишке ашырып, каалаган кыялдарын орундатканга толук кандуу мүмкүнчүлүк бар да. Азыр кино жаатыбы, театрбы, телевидениябы, биз жаш кезде андай мүмкүнчүлүк аз болгондуктан жаштыктын көбү кино экрандын алдында эмес, деги эле кино тартылбаган учурда өтүп кетти да. Анан апаларды ойноп баштаганда кино жааты кайра жанданып калды. Жаштык мен Марат Козукеев кесиптешиме көп айтчумун да. Экөөбүздүн жаш кезибиз, экөөбүз ушунчалык көп кинолордо сонун образдар жаратып турган кезде кино токтоп калып, экөөбүз кур калдык деп айтып калчумун. Бирок Кудайга шүгүр, эми ар бир адамдын бешенесине жазылган бир насип бар экен. Мындай улгайып калган кезде болсо деле жакшы образдар туш болуп калып, кичинесине чоңуна карабай жаратканга далалат кылып атабыз. Ошондо сиз кинодо биринчи 21 жашыңызда тартылдыңыз. Кайсыл кино болду? Бетме-бет. Бетме-бетте Сейденин образы. Бакыт Карагулов режиссер болгон, Бусурман Одуракаев менен бирге партнерим болгон. Ошол сүрөттөрдү дагы баягы акыркы көч тартылып атканда алып келген экен го, Бусурман байке. Анан абдан сонун сүрөт, сервантка коюп тартты. Ошол аябай сонун сүрөттөр экен, баягы сакталып калыптыр да, ошондой. Анан ошондон кийин өзүңүз баягы кино кызыгыңыз башталды. Ошол кино кызыгуум башталды, бирок театрдан кете албайт болушум керек, ушунчалык сиңишип калгам деп бала кезден театрдын жыты сиңип калгандыктан ойлочумун. Бирок театрга болгон сүйүүм өчүп, кино жаатына, анан азыр элдин көбү эле билет, актерлук чеберчилик мектебим бар. Ошол мектебиме ошол балдар кыздарга өтүп кетти окшойт сүйүүм. Пенсияга чыгып эле театрдан заявление жазып чыгып кетип калдым. Анткени 3 жумушту алып барыш азыркы куракта кыйыныраак болуп калат экен, жетишпей да каласың, чарчап да калат экенсиң. Анан эми мындан кийинки өмүрүмдү ошол кино жаатына, анан окуучу кыздар балдарыма арнайын деп театр менен кошо айтыштым.
көптөрү бул кетишимди жактырышкан жок, каалашкан да жок көбү. Бирок мен өзүм ушул нерсени көздөдүм да. Анткени эркин художник болот экенсиң. Эч кимге көз каранды эмессиң. Каалаган учурда сценарий жазып, жанагындай чыгармаларды топтоп, каалаган учурда эс алып, ушундай болуп мындай эркин кыймылдап калат экенсиң да. Ошол сонунда чындап өзүң каалаганыңдай иштеп. Ошондо сиз 2023-жылы театрдан кеттиңиз, театр менен коштоштуңуз, атайын өзүнчө бир кече уюштурдуңуз. Коштошуу кечеси кылдым. Коштошуу кече кылдыңыз. Абдан бардык эле актрисалар ошондой кылабы, коштошуу? Менин билишимче болгону Мираида Далбаева эжекебиз ошентип кеткен. Пенсияга чыккандан кийин театр менен коштошуп кеткен. Андан кийин келе коштошкон мен болдум окшойт. Ошондо кандай болду коштошуу кечеңиз? Кандай форматта өткөрдүңүз? Жакшы, негизгиси ошол коллективим менен, анан келген көрүүчүлөр менен коштошуу пландалган болчу. Кесиптештеримдин көбү келе албай калышты, анткени ошондон мурунураак бир театралдык фестивалга барышкан эле коллектив. Анан азы угуп, азы эле келип калды. Чынын айтканда көбү келип, көбү менен ошол жерде чайлашып коштошсомбу деген жакшы оюм, жакшы тилегим бар эле. Бирок көрүүчүлөр келип берди, эшик ачык болду. Мындай эле киришти, эч кандай билет сатылган жок, эчтеке болгон жок. Анан окуучуларым колдоо көргөзүштү, окуучулардын ата-энелери колдоо көргөзүштү. Театр ошентип мени мындай жарым-жартылай болуп узатып калды да, мындайча айтканда. Ошондо азыр толугу менен киного киришип, ушул кино жаатында эмгектенип атасыз. Толугу менен 60% окуучуларым мектебим. Анан ар жактагы 40% кино жааты. Кино жаатынан дагы азыр кичине солгундап калган кезим, анткени 4 жыл ай сайын удама сценарий жазганда адам аябай эле чарчап калат экен. Себеби ал каалаган учурда отура коюп жаза койбойсуң. Илхом келген учурда тура калып жазышың керек. Түнкү саат 3-тө илхом келе калса, таңкы 6-7-ге чейин жазмай, анан жумушка жөнөмөй, анан кайра уланбай отурганда толготуп төрөй албай аткан аялдай болуп жүрөсүң ары бери басып, же уйку жок. Тамакты кантип ичип жегенимди билбейм. Неберем экөөбүз, кичи неберем экөөбүз тамактанып отурганбыз. Мээмде күйөөсү менен аялы аябай урушуп атат. Персонаждар. Анан баласы келип алып, кызы келип алып, урушпа, ата, апамды урба деп экөө ушинтип ызылдап чырылдап атат. Мен мээмде ошонун баары иште эмне жегенимди билбей калыптырмын. Неберем бирдеме деп сураптыр, эмне деп жооп бергенимди билбейм. Бир аздан кийин неберем айтат. Анан мен сурап атам да, эмнеге андай деп атасың? Жана тамактанып атканыңызда өзүңүз айтпадыңызбы дейт. Эмнени айттым десем, мен сизге сурадым, сиз ушинтип айттыңыз дейт. Ошентип айттымбы? Ошентип берилип кетет экенсиз. Өз жашоом менен жашабай, жалаң ошо персонаждар, жалаң ошол каармандар болуп калганда бир учурчу. Анан ушунчалык чарчадым, аябай истощение болду. Моралдык жактан да аябай чарчадым. Анан кетем деп чыктым аяктан, кетирбей коюшту. Эс алыңыз деп 6 ай эс алуу беришти. Ошону менен ушул күнгө чейин кетиришпейт. 4-5 жолу кетем дедим, 4-5 жолу тең кетирбей атышат. Анан азыркы учурда жеңилирээк болуп калды, анткени алар дагы окуп билим алышып, профессионал оператор, профессионал режиссер, профессионал сценаристтер пайда болуп калды. Кудайга шүгүр, жеңилирээк азыр. Анан эми азыр кайра кетем дегенде болбойт го, ишим жеңил болуп калганына байланыштуу мейли эми иштей берейин деп кайра баш ийип калдым. Ошол көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Атайын YouTube канал бар, YouTube канал Чайхана ТВ деп аталат. Бирок жакынкы күндөрү кайра дагы башка канал кылып, атын Шырдак медиа коюшуп, азыр жаңыча, жалаң жаштар жаңы дем менен, жаңы күч менен, жаңыланган менен чыккан атышат да. Анан жакшы, анда силерге ийгилик каалайм десем, жок, сиз биз менен иштеди. Мен айттым, мен пенсиядагы адаммын, мага уруксат бергилечи, мен мындай свободный художник болоюн деп тамашалап эметсем, ооба беребиз, эс алып турганыңызга убакыт беребиз, бирок биз сизди эч жакка кое бербейбиз, сиз менен эле иштейбиз деп атышат да. Бир чети
жагат, жагымдуу нерсе бул. Бирок мындай аябай муруудагыдай бүт 24 саат бою иштей албай калат экенсиң да. Чарчап калганда кадимкидей мээм иштебей калат да. Анын үстүнө окуучулар дагы өтө көп энергияны алат. Алар менен иштеп келгенден кийин 1 саат, 1,5 саат унчукпай тынч болгон бөлмөдө 1-2 чашка кофе ичип отурушум керек да. Өзүмө келе албай кыйналам да. Абдан чарчайм. Анан тигил жакта дагы съемка учурун өзүң билесиң, канча кинодо иштеп, өзүң канча кино тасма жаратып жүрөсүң, ысык суукка каласың, ачка каласың, отура турган жер жок, кичине бир мындай эс алайын десең мүмкүнчүлүк жок. Аябай кыйналат ошол проект бүткүчөктү, туурабы? Анан тигил жакта биз баягы кыска метраждуу тарткан менен ошол эле чоң метражды тартып аткандай күч кетет, ошондой эле подготовка, ошондой эле процесс барычы. Анан чарчайт экенсиң. Андай жагы дагы бар ооба. Ошол мен YouTube каналдан көрүп калдым силер тарткан тасмаларды. Аябай көп көрүүчүлөр көрүшүптүр. Миллион болгон просмотрлар, миллиондогон просмотрлар бар экен. Комментарийлер абдан. Анан аябай актуалдуу темаларга, азыркы болуп аткан биздин көйгөйлөрдү, азыркы учурдун темаларын, каармандарын тартат экенсиңер да. Негизи мындай жакшы демилге экен. Анан ошол биз сиз менен дагы акыркы көчтө иштеп жүргөндө дагы мен билем да, сценарий жазышым керек эле деп баягы неме жатаканаңызга кетип баягы көлдө тартып жүрбөдүк белек. Анан бирок ошол жумушуңузга болгон мамилеңиз дагы абдан жаккан. Анткени даяр болуп келип баягы келип эле сценарийди карабай өзүңүздү моралдык жактан даярдайт экенсиз да. Мен байкап турсам, ошол баардыгыбыз баягы иштеп атышат кадрдын артында, операторлор иштеп атат, баары өзүнүн жумушун жасап атса, сиз ошол жерде тарта турган жерде өзүңүз менен өзүңүз эле отуруп, эч ким менен сүйлөшпөй, мындай көңүл бурбай өзүңүздү даярдайт экенсиз да. Ошол нерселерди кантип өзүңүз менен иштеш мага да кызык болуп атат да. Мен Мукамбет Токтобаевдин иштегенин көрүп калып, аябай азыркыга чейин менин эң жакшы көргөн актерлорумдун бири деп айтсам болот. Анткени ошол белгисиз маршрутта да келгенде алкаштын ролун ойнойт эле да. Ооба. Баягы келет, келип эле кандайсыңар дейт да, бирок эрте келчү. Алыкул Осмонов актер дагы бар эле го, Байке дагы. Ал жөө келет эле. Тетиги 7 микрорайондон Кыргыз фильм киностудиясынын Асанкул агай ооба. Жөө келип отуруп алып, экөө эрте келчү да. Анан Мукамбет байке көзүн жумат. Анан кийин кызарып чыгат. Анан кеттик съемка дегенде даяр болот да башка адам да. Сиз деле ошондой өзүңүздү даярдайт экенсиз да. Ошол процесс кандай жүрөт? Сценарийди алганда бул аял эмне болгон аял, ошону изилдейм да. Бул аялдын тагдыры кандай болгон, бул аял эмне үчүн мындай сөздөрдү айтып атат, эмнеге мындай кийинет, оорулуу болсо эмнеден оорулуу болуп калган, мындай оору менен ооругандар өздөрүн кандай алып жүрөт, ошолордон өйдө изилдейм да. Анан изилдегенден кийин мындай визуально ал образдын кебетесин, кийимин, чачын, походкасын изилдейм да. Өзүмдү мындай четкерки жактан көрүп аткандайчы. Эч убакта мен ойноп аткан образ шайыр болбош керек да. Кадимки шайырдын өзү болбош керек, ал образ болуш керек. Демек анын өзүнүн привычкалары болуш керек. Кандайдыр бир адамдын ар биринде привычкабыз бар, ошолорго чейин изилдегенге аракет кылып, анан образ кичинекей эле эме экен, эпизод экен, бар эле мынтип тартылып коем деген нерсе жок да менде. Билбейм, баягы Советтер Союзундагы актер актрисалардын тарбиясын көрүп калгандыктанбы ушундай да. Азыркы жаштардын кээде ушу роль ойногондоруна таң калам. Биякта тамашалашып, каткырып, антип мынтип отуруп эле анан съемка десе ошол жерге барып алып, аябай катуу көйгөйдү көтөрүп аткан адамды ойнойт да. Мындайча айтканда, образ ичинде жүрөгүнөн чыкпай,
сырткаркы эле мындай ойноп койгондой, жеңил желпи мамиле кылып койгондой сезилет да магачы. Мисалы жанагы Жер тоголок деген кино тасмада Саматтар кино тартып калышып, апасы кичинекей эле жерде чыгат экен, сценарий кандай, эмне жөнүндө, апасынын нагрузкасы кандай десем айтып беришти да, жакты да магачы апасынын нагрузкасы. Ал жаш кезинде төрөп ал баланы таштап салып, анан кийинчерээк турмушка чыгып кетип, баласын эстебей дагы, карабай дагы калган аял экен да. Эми кийинкиге турмушка чыкканда мурун баласы бар экенин айтпаган, ичинде сыры бар аял экен да. Meni kechir. Dünyadagi eng чоң жаңылыштыгым. Анан ошону ушу кичинекей эле бир канча секундтук экранда сен ошол аялдын бүтүндөй жашоосун көргөзүшүң керек да. Анан ошону репетиция кылып атканда эле Саматтын көзү башкача болду. Анан дагы репетиция кылдык. Ал эми съемка учурунда Самат ыйлады. Менин ага берген таасиримен Самат ыйлады да, ошончолук таасирленди. Бүткөндөн кийин айтып атпайбы, эже чыныгы актер, чыныгы профессионал деген ушул турбайбы, биз буга чейин жөн эле жүргөн турбайбызбы дешипчи. Ошондуктан эпизод кичинекей роль болобу, чоң роль болобу, ал ролго абдан даярданыш керек. Жада калса чачың кандай болот, же макияжың кандай, кийимиң, бут кийимиң кандай болот. Бут кийимге жараша адамдын басканы да өзгөрөт. Түйшүк көтөргөн аялдыкы ал бут кийимине деле карабайт. Бутуна бир жаман тапчке кийсе же көлөш кийсе болду. А көлөш кийген адам кандай басат? А басып атканда адамдын ички дүйнөсүндө эмне жүрүп атат? Ал эмне ой менен жүрөт, эмне ой менен уктап атат. Ошонун баардыгы сенин отурушуңан, турган турпатыңан көрүнүп туруш керек да. Акыркы көчтөгү ошол аялдын түйшүгү аябай оорулуу адам кыйналат, бирок оорулууну караган адам 2 эсе кыйналат. 2 эсе азап жегет, 2 эсе түйшөлөт. Ошол аялдын ошол оорулууну караган аялдын ичиндеги оорусу, боль. Ошол чыгыш керек болчу да. Мен далымдан, басканыман, турганыман ошону көбүрөөк изилдедим. Анан дагы жакшы режиссер жакшы направление берип, абдан мындай сыгып иштегендиктен дагы эки жакшы актер менен жакшы режиссердун ортосунан чыккан образ эч убакта жаман болбойт да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куат байке, дес соолугуңуз кандай? Жакшы эле. Мен сизге сапардын өтүнүчү менен келдим. Сапар кандай болуп калды? Жакшы. Көп кыйналбай, жакшы болуп калды. Өткөндө кылган жакшылыгыңыз үчүн дагы бир жолу рахмат айтайын дедим. Көп керегибизге жарап кетти. Сапар сизге китебимди берип кой деди эле. Ошол Бакыт Мукул сиз менен сүйлөшүп атканда айтканда, кээде сен нервничать этип кеткениңде көздөрүң неме болот экен, тиги анан өзүңүз деле ачык айтпадыңызбы? Мен да ошондой кичине ооруп жүрөм дегендичи. Ошондой болсо жакшы болот эле кадрда тартып алабыз дейди да. Анан сиз эч мындай каршылык көрсөткөн жоксуз да. Анткени буга чейин мен деле байкабай эле жүргөм. Анан өзүңүз айтып калдыңыз да, мен ушундай кичине бир жагым ооруйт, тартылып турат, мындай нервный тик деп коебу, ошондой болот деп. Анан ошол съемкада ошону колдонолу деп режиссер айтканда, сиз макул деп ошол 3 дубльда тең аткардыңыз да. Эми анткени ал баягы нервный тик сен күтпөгөндө болот да. Бирок эмнегедир ошол 3 дубльда ошол болду да.
ошо ооба бул нерсе мени менен эми сиңишип калган оору болду да бул ооруга 30 жыл болоюн деп калды. Анан бул ооруну дагы ошо съемка талаасында таап алгам. Ошол жактан катуу суук тиеп ошондон пайда болгон да. Мындайча айтканда биздин кино жаатында иштеген бир топ актер актрисалар жалаң ошо съемочный площадкада таап алган оорулары көп болуш керек. Ошолордун бири менмин. Анан башында театрда иштеп жүргөндө партнерлорум аябай мынтип образдан чыгып кетип, мен көз карашымды карап сочувствовать этип ушинтип калышканда Дүйшөн Байдөбөтов экөөбүз партнер болгон маңдайыма келип могу жерде туруп сүйлөйт. Ошондо анан вообще отключаться этип монтип карап калат да, образдан чыгып кетет. А мен образда жооп беришим керек. Анын көз карашын көргөндө мен тантырап калбаш үчүн ошо кыйшайган боюнча эле ойноп эметип кетем. Анан баары эсине келип, анан ал кайра өзүнүн текстин айтып ушинткен учурлар. Актрисалар, актерлор ошенткен учурларда башында аябай кыйналып жүрдүм да. Өзүм актриса болсом ушундай дартка жолугуп калып, эми кандай болот деп киного тартылбай калгандын себеби да ошондон болгон да. Башында кинолор жакшы болуп, көп кинолорго отказ берип аттым жалаң ушунун айынан. анткени кабыл албай аттыңыз Мурат өзүңүз. Мамбетов айтып калды да, Шайыр, давай сен тарт. Морикил бар да, мен эметем, кыйналам десем, эчтеке эмес, жөнөкөй сүйлөшүп атканда кармаган жок го дейт. Ооба, анда санда кармайт. Десем, вот кармаганда стоп кылып турабыз. Кайра жакшы болгондо кайра тартып турабыз. Мурат Мамбетов биринчи адам болду да, режиссер мени кайра киного кайра аралаштырган. Ошондон баштап анан аралаша баштадым. Бирок дагы бир режиссер ушунчалык жүрөгүмдү оорутtu. Чакырып анан кастинг болуп аткан учурда кармап калды да, анан мен жаагымды кармап токтоп калдым да, азыр бир секунд кое тургулачы деп. Анан бул токтогондон кийин анан мен даярмын, кайра тартсаңыздар болот деп. Анан тартышты, чыгып кеткенден кийин эшик даана жабылбай калды да, кичине мынчалык ачык калды. Мен сыртка чыгып туруп күтөбүз да. Мага чейин деле башка актрисалар тартышкан. Мени да тартышты, бир канча актриса бир образга тартылдык. Анан чыккандан кийин эле кыйкырды да. Зачем вот эта кривая нам? Мы другую актрису возьмем. Зачем нам такие проблемы? Депчи. Ан дегенде эле ушундай жүрөккө бычак сайгандай катуу тийди дагы. Киностудиядан чыгарым менен көзүмөн жаш атты. Ошол акыркы жолу ушул дарттын айынан ыйлаганым ошол болду да. Кийинчерээк анан көндүм. Эми орунду тандап албайбыз биз. Оору ар кайсы жашыңда, ар кайсы учурда келип басат. Айыксаң айыктың, айыкпасаң бул жашоодо, бул өмүр менен коштошкучакты ал оору сенин жаныңда болот, жандашың болот. Көнүш керек. Көндүм, телевиденияларга дагы прямой эфирге барып эме кылганда дагы кыйналып жүрдүм башында, бирок кийин көнүп кеттим да. Тартып калса экрандагыларга айтам, бир жак көзүм кыйшайып калса көз кысып тийишип атат дебегиле, бун ушундай дартым бар депчи. Анысы кандай көнүп кеттим. Бул катуу суук тип именно репрессия жөнүндө бир ролик тартышкан. Илгерки убакыт жөнүндө. Анан эрте жаз эле шаардын четине өйдө жакка, тоо жакка барып тартышкан. Түнкү окуяда НКВДшниктер келип, күйөөсүн ошо жаткан жеринен сүйрөп алып чыгып кетишип, аялы аркасынан чуркап чыгат. Пожарный машина менен жаан жаадырышкан. Тоодо эрте жаз. Пожарный машинедеги суу муз, муздак суу. Муз болгон суу да. Ошону менен 2-3 жолу дубль, 2-3 жолу кайра кийимимди алмаштырат, кайра чуркап чыгам, баткакка кулайм. Сөөгүмө чейин, сөөгүмдүн чучугуна чейин суу өтүп кеткен да. Чоро Думанаев агай, анан дагы 1-2 киши тартылды эле. Чоро агайлар бүткөндөн кийин Чоро агай айтып калды, "Мо 100 граммдан алып койбосоң сен такыр болбой каласың". Жок. Бизди алып барганда ошо автобус менен бардык белек, азыр эсимде жок. Келатканда Жигули машина менен алып келишти шааргачы. Түн ичинде таңга маал уже. Анан сырткы четкерки жакка отуруп калдым. Форточкасы мынчалык жабылбайт экен да, терезенин. Ошол жактан катуу суу өткөн. Жанагынтип үшүп тоңуп калганын бир жагы, экинчи жагы ошол суу өткөн. Ошондон кийин эле көзүмдүн астынан анан бул баягы тройничный нерв менен связанный, асты үстү баары ошо тартып отурган бир күнү кармап калды да, кыйшайып кармап калып. Дарыланып жүрдүм. Бул оору дарыланбайт деп айтышты врачтар. Каяка гана барган жокмун. Баардык жакка барып көрдүм.
эч кандай тыянак болгон жок, жыйынтык чыккан жок. А мейли эми көнө берейин деп көндүм. Ошол үчүн фильмдерге дагы тартылбай жүрдүңүз Мурунураак. көп жыл, Азыр тартылып эле жүрөм. Азыр чакырганда бирок көбүнчө ошо материалдын өзүнө карайм. Анан образга карайм. Чоң образбы, кичинекей образбы карабайм. Эң негизгиси образын айтайын деген ою кандай, ал образ менен мен эмне айткым келет, жана канчалык менин жүрөгүмө сиңет. Мага жатат да, жан дүйнөмө жатат, ошого жараша. Чочун кишиде деле биринчи, экинчи сериясында бирок абдан мага жаккан образдардын бири. Анан Шайыр эже ушул айтып атпайсызбы, кинодо дагы мындай кыйынчылыктарга көп дуушар болуп турсуз сиз дагы. Анан негизи эле айымдарга кыйын да. Режиссер айымдарга, кино жаатында иштеген айымдарга. Анткени биринчиден ошол келген коноктордун баары менен эле сүйлөшүп атабыз. Негизи подкастыбыздын дагы ошол темасы, максаты ошол айымдарга болгон ишеним, баягы теңчилик темасы жана ошол эмгек акы да. Көбүнчөсү эле ушул темаларда биз мындай айымдар алданып калат экенбиз да. Эмнеге дегенде, баягы эмгек акы жагынан бизди алдап коюшу мүмкүн экен. Эми сага мындай орусча айтканда шанс берип атабыз, мүмкүнчүлүк берип атабыз. Тартылышың керек же сен тартып ал. Бирок акчаң мынча эле болот дегендейчи. Анан же ишенбейт, айым режиссер болсо эми ал кандай тартмак эле, эмнени көрдү эле жашоодо дегенчи. Анан сизде дагы ошондой бир окуялар болду беле? Өзүңүздүн мындай? Жок, менде андай окуя болгон жок. Анткени мен бул азыркы иштешип аткан студияга чакыруу менен баргам да. Чакыруу менен барып, алар ошо жана Махаббат деген кино тасманы көргөндөн кийин, өзүм сценарийди жазганым, өзүм продюсер болгонумду көргөндөн кийин, Ишеним пайда болду. ооба, көрөлүк, бизге ошо кыска метраждуу 2 ар кайсы темада жазып келиңиз көрөлү деген да. Анан мен сценарист эмесмин дедим да. Мен жаза албайм сценарист. Бул сценарийди жаздыңыз да. Жаздым, бирок бул деген канча жылдан бери ичимде мындай жаралып келаткан, ичимден жаралган, көп жылдан бери келаткан тема болчу бул. Десем, анан жазып көрүңүз деди. Анан алар көбүнчө ошол социалдык көйгөйлөрдү чагылдырышат да. Макул деп анан бир аялдын окуясын угуп калгам. 2 баласы бар, аябай катуу ооруга чалдыгып калып, жакындары жок, күйөөсү дагы жок. Төшөктөн тура албай, балдарына дурустап тамак кылып бере албай, анан ошо мектепте окуп аткан баласы мектепке барбай, жана антип ар кайсы жумушту кылып нанга тыйын таап, ушинтип келип карындашы экөө эптешип ушундай болгон бир окуяны уккам да. Анан ошону жазайынчы деп, жазып көрөйүн деп жаздым. Башындагы аты Периште болчу. Анткени бул жерде дагы чечилиши керек да. Ал кыйынчылыктан алай ал кантип чыгат. Ошол жагына карап, анан ошону тартканбыз. Алып барып жазып бардым. Анан Ботоноюм дегенди жазгам. Анда жалгыз бой аял, чоңоюп калган баласы экөө чогуу эле жашаган, анан баласына баягы эреен төрөн албай эле жерге кир, же болбосо ой желмогуз, ой жок болуп кетсен, ой сенин колуңан эмне келет деген ар кандай сөздөрдү жазып айта берип, чындап баласы каза болуп калгандан кийин аябай өкүнөт. Эмнеге жерге кир деп айттым, мына жердин астына кирип алып, эми жок балам, жалгыз калдым деп ыйлаган жери бар да. Ошолорду жазып алып барсам, эми өлгөн тема тууралуу пока тартпайбыз, буга чейин тартылган. Мурекил бала жөнүндөгү темаңыз жакшы экен. Ошону тарталы деп, анан менин окуучум 10 жашта, 11 жаштагы окуучум башка каарманда ойносун көрүп көргүлө деп баланы жактырышты. Андай апасын мен өзүм ойноп бербейинби деп сурандым. Анткени балага, окуучуга кичине оңоюраак болсун, если каршы болбосоңор апасын мен өзүм ойноп берейин деп. Макул дешти. Режиссер ал кезде башка болчу. Сценарийди жактырып тарттык. Тарткандан кийин аябай жакшы отзывдар болду. И ошондон кийин эле жана антип башка темаларга жазыңыз деп калды. Мен өзүм кызыгып калдым. Кыска
полнометражный жазган оңой, кыска метражга жазганга карагандачы. Анткени кыска метраж 20 мүнөткө сен ошол окуяны батыргандан тышкары сен башы, ортосу, кульминациясы и аягын толукташың керек да 20 мүнөттүн ичинде. Бул аябай кыйын. Болуптур деп жазып көрдүм. 30 мүнөт болуп калыптыр, кыскарттык. Бир жазсам 17 мүнөт болуп калыптыр, узарттык. Ошентип отуруп көндүк да. Көнүп отуруп анан кийинчерээк мастер болуп алдым кыска метражды жазганданчы. Баардыгын билесиң да. Анан ошону менен алар менен иштешип калып, алардан мага мындай кысым алынып, Маянаң мындай эле болсун деп андай болгон жок да. Тескерисинче алар кучак жайып тосуп алышып, мен мындай ошол кезге чейинки чечилбей аткан көйгөйлөрүм бар эле. Ал жака барганы көйгөйлөрүм акырындык менен чечилип, финансы жагынан. Мындай мен үчүн бул ак жолтой студия болду деп ойлойм да. Чыгармачылык жактан өсүп өнгөнгө, режиссерлук жактан бекемделгенге, сценарист жактан дагы мен эми профессионалмын деп айта албайм. Бирок кээ бир профессионалдарга караганда Кудайга шүгүр жакшы жазам, жакшы тартам. Мактап коеюн өзүмдү. Чынын айтканда мен театрдан кете электе, театрда жүргөндө ойлочумун да мен болгону актрисамын. Мен эч жака башка кызмат кыла албайм. Колуман эчтеке келбейт. Анан актриса өмүр бою сен башка каарманды ойноп өмүр бою монтип чамгарактап жүрбөйсүң да. Убакыт өтөт, жаштар келет. Анан өзүмдү даярдаган кандай кылам деп ойлочумун да. Бирок баягы көздүү мончок жерде калбайт дегенде, Кудайым өнөр берип койсо, ал өнөрдү бир эле өнөрдү бербей, жуу менен көбү менен берет экен да. Азыр деле ойлойм, менде ачыла элек дагы өнөр бар болуш керек депчи. Болгону ырдаганды билбейм, калган жагынан Кудайга шүгүр, сүрөттү да жакшы тартам. Бийлейсиз. Билечүмүн, би жагынан пенсия 30тан ашкандан кийин, 35тен ашкандан би жагынан пенсияга чыктым деп билебей калгам. Болбосо билечүмүн, сахнага чыгып билечүмүн. Анан дагы ачыла элек эмнем бар, балким 60тан ары ашкандан кийин балким дагы бир нерсем ачылып калабы деп тамашалап калам. Мен үчүн бул иш жөн эле оор жүк иш эмес. Мен үчүн бул кызыктуу, жана балдар жаңы оюнчукту алса бир кызыгып бир аябай ойношот го, ошо сыяктуу мен үчүн бул кызыктуу иш да. Бул иштер менен, бул ошо сценарий жазуу, режиссерлук кылуу менен, балдарды окутуу менен мен дагы ачылбай калган, дагы көп эңсеген ролдорду ойнобой калган энергияларды ушу тарапка салып, ушул жактан чыгарып атам деп ойлойм да. Эч убакта өзүмдү мен сценаристмин деп көргөн эмесмин, мен режиссермун деп көргөн эмесмин. Анткени профессионал болбогондон кийин антип деле жарыялай албайсың да. Бирок көптөрүнүн ошол эле профессионал режиссер, профессионал сценаристтердин айтымында биздин тарткан ошончо тасмаларыбыздын көбү эле жакшы сын пикирге кабыл атат да. Демек мени деле анда сценарист катары, режиссер катары кабыл алып атышат деп түшүнөм да. Тасманы кабыл алгандан кийин демек мени деле кабыл алып атат деп түшүнөм. Ооба, комментарийлерди көрүп калдым, абдан жакшы комментарийлерди жазышат экен да. Ошол сценарийси сонун экен, режиссурасы жакшы экен, керектүү темаларды козгоп атасыздар. Мигранттын балдары деп кезегинде да жазганбыз. Анын жазылышына биздин мектепте экзамен болгондо биз көрүүчүлөрдүн алдында экзамен тапшырышат да, окуучуларчы. Ошол 3 айдын ичинде окуган нерсени ата-энелер келет, достору келет, көрүүчүлөрдүн алдында экзамен тапшырышып, анан сертификат алышат да. Анан ошондо мен өзүмдүн командам Чайхана ТВны чакыргам бир жолку экзаменде. Осмон Досалиев деген окуучу балам мигрант кыздын монологун жаттап, балага ылайыктап, ошол монологду айтып сахнадан ыйлап, элдин баарын ыйлаткан да, монологдочу. Түшүнбөгөн орус, бизде командабызда жалаң орус тилдегилер. Анан алар түшүнбөгөндөрдү ошо баланын жүрөгүнүн кагышы, ошол ый, ошол көйгөй ушунчалык жеткиликтүү болгондуктан алар да ыйлашкан отурупчу. Анан ошол кезде ошол биздин башчыбыз Нурбек деген жигитибиз айтып калды, эже ушул мигранттын балдары жөнүндө сценарий жазыңыз, Осмон ушул монологду кинодо айтсын депчи. Болуптур деп анан бир сонун окуя жазылды. Жалаң менин окуучуларым ойношту и көлдүн жээгинен тарттык, көлдөн.
Анан Осмон ошол балдар ойноп тигил башкы каарман болуп ойногон балдар көл жээкте ойноп атышканда Осмон ошолордун жанынан өтөт. Ошондо болуп түзгөн сценарийде. Осмон кинодо жок. Ошол балдардай эле көйгөйдө жүргөн байкуш бир бала да алчы. Алардын жанынан өтүп барып анан ээн жерге көлдүн жээгине отуруп алып анан апасына кайрылып ошол монологду айтып ыйлайт да. Ошону менен кино өтөт. Осмон таарынып, эже менин ролимди чоң эле кылып жазбайсызбы, мен кичинекей эле жеринде турбаймынбы депчи. Бирок сен ушул кинону сен аяктап атасың, аябай сонун болот, көрөсүң го деп. Кийин кино чыккандан кийин Фейсбукта, Инстаграмда ошол Осмондун монолог айткан жерлерин кесип алышып, жүктөп коюшуп, анан көбү ошол чет мамлекетте жүргөн бир топ мекендештерибиз жазышты да, бул баланын телефонун бергилечи, жардам берели, апасы каякта экен, жардам берели деп. Ушу түшүмдө дайыма сизди кучактап өбүп жаткан боломун, апа. Ошо демиңизден жыттап алам го, апа. Анан башкалар кайра жооп беришет да, бул Шайыр Касымалиеванын киносу. Бул бала актер деп ошончолук ишеничти да, чындап эле бала ыйлап отургандайчы. Аябай кезегинде элге мындай кеңири тараган тасма болду. Шайыр эже, айтсаңыз, азыркы учурдагы кинодогу актрисалар жана мурунку учурдагы актрисалардын кандай мындай айырмачылыктары бар деп ойлойсуз? Чоң эле айырма да. Анткени илгери пленкага тартылчу. Илгери бир жума тартып, 10 күн күтчүбүз, пленка тияктан проявка болуп кайра келип, анан тартылган материалды көрүп, брак барбы жокпу көрүшчү. Брак болсо кайра тартчубуз. Түйшүгү көп болчу, жоопкерчилик көп болчу. Азыркыларга жеңил. Актер болобу, актриса болобу жеңил. Кайра тартып. Анткени азыр эле тартат, азыр эле көрөт, болбой калдыбы, кайра тартат. Илгери андай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Бул бир. Экинчиден, мурунку актер, актрисалардын алган билими, мектеби терең болчу. Жада калса ошол жогорку билимди алып келбей тартылган таланттуу актер, актрисаларыбыз бар. Мурунку муундардан. Алар ошо таланттуу бүтүп келген режиссерлордун колунан ийленип тарбияланышканда, камырды ийлегендей алар ийленишкен. Ошондуктан негедир тамырдуу, терең, маңыздуу, салмактуу образдар болор эле да мурун. Азыркы учурда андай салмактуу образдарды көрө албайсың. Чанда көрөсүң, көрсөң дагы өтө эле сейрек. Анан замандын талабына жараша азыркы кино тасмалардын баардыгы жеңил желпи. Ал эми драма, трагедияны чагылдырган, жашоонун бир жакшы жагына үндөгөн терең, маңыздуу кино тасмалар жаралса, ага көрүүчүлөрдүн көбү барбайт. Анткени ансыз деле жашообуз көйгөйгө толуп турат. Бизге жеңил желпи кино керек. Анткени биз көңүл ачканы барабыз. Элдин талабы, көрүүчүнүн талабы ошондой болгондуктан көбүн эсе жалаң коммерциялык нуктагы комедия кино тасмалар көп жаралды да. Азыр мени кубандырып аткан сериалдардын жанданып, жакшы качествода сериалдардын жаралып атканы мени аябай кубандырат. Биз жакынкы эле боордош казак кесиптештерибизден артка көпкө калып калдык сериал тарткан жагынан, мисалы. Болбосо канчалаган таланттуу актер, актрисалар бар. Улуу муундагы, орто муун, кичүү муундагы таланттуу актер, актрисалар кино жаатында жумушсуз калып атышат да көбүчө. Эгерде сериалдар байма-бай тартылып турса, абдан көп ачылбай аткан, улуу муундан көптөн бери киного тартылбай, ачылбай калган актрисалар ачылат, актерлор ачылат да, сериалдар көп болсо. Ошол мындай дагы болду да, жакында эле бир ошол студиянын жетекчиси болгон, продюсер болгон бир жигит менен сүйлөштүм эле. Ал айтып калды да, Асель азыр актрисалар чакырып, жакшы эле акча
төлөп атабыз, бирок кээ бирки актрисалар жоопкерчиликтүү эмес дейт. Анан менин баягы тамада болуп кеткен актрисалар да бар дейт да. Актерлор эмес, актрисалар да бар дейт. Анан менин тоюм бар эле, мен бир жерге барып келишим керек эле деп тартылып атат дейт сменасы. Азыр 2 саатка 3 саатка барып келейин деп кетип калышат дейт да. Анан ошондой дагы болот дейт. Сиздин көз карашыңыз кандай? Же ошол себептенби сиз мурунку мектепти мактап атасызбы? Анткени эми анда чынында ошол өзүңүз айтып атпайсызбы, мага роль бергенде ошонун баарын изилдеп чыгып, аябай ийне жибине чейин даярданат элем депчи. Азыр балким 2-3 жумушту алып алган үчүн алар майын чыгара албай атат да. Ооба, эгерде булар театрда иштеген актрисалар болсо, анда ошондой көйгөйгө туш болушат. Анткени мурунтан театрдын маянасы өтө эле аз болгондуктан актер, актрисалар муктаж, үй бүлөнү багыш керек, бала чаканы багыш керек. Ошон үчүн тойлорго да чыгышат, концерттерге, тияка бияка чыгышат, озвучка деп коет, же болбосо дагы ушундай. Ошо муктаждыктан болуп атат го, туурабы? Муктаждыктан ошондой бир топ жумуштарга чабыттап калышат да. Ошонун негизинде балким болушу мүмкүн. Чынын айтканда, жеңил желпи материал болсо, мисалы комедия болсо, ал комедияда образды тим эле аябай ойлонуп, тереңин, тиягын, биягын чыгара турган образ эмес болсо, актриса да ошондой мамиле кылат. Барам дагы даярданып туруп эле текстимди айтып, монтип ойноп коюм, анан тияка жетишип барып калам, анан бияка жетишип барып калам деген нерсе. Бул жерде актрисада күнөө жок болуш керек деп ойлойм. Балким ошол чыгарманын өзүндө, мисалы, ооба, актер, актрисалар дагы жоопкерчиликтүү болуш керек, чынын айтканда. Бирок мен деле өзүм актрисамын, башка киного барганда кээ бир актриса же кээ бир актерлор 1 саат, 2 саат кечигип келишкенде мен аябай ачуум келет да. Анткени мен өз убагында келдим, мен 2 актерду күтүп 2 саат отурдум да. Өткөндө бир киного тартылып, 2 актер, артисттер, мужчины, эркектер. Мен убагында бардым, 2 саат ошолор келбей отурдум да. Дагы ачууландым. Эмне үчүн биз жоопкерчиликтүү мамиле кыла албайбыз кылып аткан ишибизге? Ошол жерден нан таап атасың да. Сен жалгыз эле партнерлоруңду эмес, сен ошол жерде иштеп аткан 20-30 команданы подводить этип атасың, күттүрүп атасың. Бул жагынан актерлор дагы, актрисалар дагы кичине өздөрүнө жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Ошол эле учурда съемка тартып аткан группа дагы ишке жоопкер. Мындайча айтканда, бири-бирин сыйлап, бири-бирине туура мамиле кылса, иш дагы жакшы алдыга батчылат. Жанагындай нерсе аз болуп калат да. Жок, мен тигилерди подводить этип калам, буларды жок, бүгүн той албайм. Анткени съемкам бар. Деш керек го. Сиздин актер чеберчилигине окуткан мектебиңиз бар. Көп жылдан бери балдарды тарбиялап жүрөсүз, окуучу балдарды. Анан көптөгөн фильмдер тартылганда сөзсүз түрдө сизге кайрылышат. Анан ошол образы кандай темада деп сурайт экенсиз. Баары мындай сураштырып көрсөмчү. Анан өзүңүздүн окуучуларыңызды демек билесиз да баарынча. Өзүңүз сунуштайт экенсиз. Бул бар деп анан сүрөттөрүн жөнөтүп, демек ошол бул сиздин ачкан мектебиңиздин жыйынтыгы жакшы болуп атат экен да. Канча жылдан бери эмгектенип сабак берип жүрөсүз? 6 жыл болуп калды. 6 жыл болуп калды. Ооба, анткени мен окуучуларымды ар бирине индивидуальный подход кылам дагы, ар биринин тамырын тартып, ар биринин кыялына жараша мамиле кылып, булар менин өзүмдүн баламдай, булар үчүн мен энесиндей эле болуп калдым да. Ошондуктан кыялдарын да жакшы билем. Анан сураганда чындап сурайм, эмне образды ойнойт деп. Алыска алып кетебиз десе, сууга секирбейби, жыгылбайбы, велосипедтеп жыгылбайбы, ошондон өйдө. Балам травма алып калбайбы, кызым травма алып калбайбы, ошонун баарын сурайм. Анан мага түшүндүрүп беришет, түшүндүрүп бергенден кийин болуптур деп. Анан гонорары баланча, эгерде баланча күнгө тартсаңар мындай, эгер башкы каарман болсо мындай, кичине эпизод болсо мындай, баардыгын айтып сүйлөшүүлөр. Анткени булар профессионалдуу окуу жайда окуп аткандан кийин профессионал актер, актрисалар менен профессионал актер катары тартылып аткандан кийин булар дагы эмгегине гонорар алыш керек. Балдарды эч убакта ущемлять этпеш керек. Булар дагы сменаны кадимкидей
өткөрүшөт. Бул жакшы да, анткени баягы биз кино тартайын деп атканда режиссерлор көбүнчө ошол кинодо башкы ролдорду жаш балдар же кыздар ойной турган болсо, мындай издегенде кастинг жарыялаганда кыйналабыз да. Азыр болсо сиз баарыбызга мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыз. Мына менин мектебим бар, келип өзүңөр көрүп кетсеңер болот, видео проба жасасаңар болот, кастинг жасасаңар болот депчи. Ооба, раматылык болот. Шамшиев ага бизге конокко келгенде бир экзаменибизде конокко чакырып, анан көрдү да, балдарды көрүп, анан бүткөндөн кийин сахнага чыгып алып айтат: Шайыр, сен киношниктерди аябай жыргатып атыптырсың. Мындай таланттуу кыздар балдарды тарбиялап, белендеп, таптап берип атыптырсың. Мен тартканда 500-600 баланын ичинен араң тапкам Нургазыны дейт да. Азыркы сенин мектебиңдей ошол кезде бар болгондо мага жеңил болмок дейт. Мурат Мамбетов агай дагы өткөндө бир кызды, 6 жаштагы кыз керек эле деп келип көрүп кетип, баарын көрүп алып, сен киностудияга аябай жакшы эме даярдап бериптирсиң. Азыр баарыбыз бияка сага портфолиого очередке туруп бияктан алып кетиш керек. Кыздар балдарыңды ушяктан алыш керек. Жада калса 3,5 жаштагы кызың даяр турбайбы дейт. Башында 6 жаштан жогору окутчумун. Анан 5 жаштан болуп калды. Анан 4 жаштагы эгиздер келди, Рамзан, Раиля деген. 4 жаштагылар укпайт да, мен окута албайм, ала албайм десем, мындай отуруп көрүп көрүшсүнчү же деди. Анан көрүп отурушту, кызыгып эле монтип отурушат да. Анан Рамзан, тур, сен бул байкең менен ойночу деп кичинекей бир нерсени задача берип эметип койсом, ойноп берди да. Раиляны кыздар менен ойнотуп, болуп турганда 4 жаштан жогору алалы деп 4 жаштан болуп калды. Рамзан деген балам дагы ушул тапта аябай көп киного тартылды. Агай сериалында эпизод ойноду. Эртең депутат деген кино тасма чыкты эле, ал жакта баласын ойноду, башкы каармандын. Дагы ушундай көп кинолорго тартылды. Азыр 4 жаштан канча жашка чейин аласыз? 50 жаш. 50 жашка чейинки айымдар бүтүп кетип киного тартылып жүрүшөт. Кыздар көп келеби же балдар көп келеби? Же бирдейби? Бирдей. Балдар да бар, кыздар да бар, көп эле азыр. Канча азыр окуучуну тарбиялап койдуңуз? Азыркы тапта окуп аткан 73 окуучу, баш аягы 200гө таяп калды. Мындай бир чоң мектеп го? Чоң мектеп болду. Жөн эле студия эмес, мектеп болуп калды. Анын үстүнө азыркы тапта Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы училищеде 4 окуучум окуп атат. 2 кыз, 2 даяр болуп эркек бала. барыштыр да, азыр аларга оңой болуп атса керек. Алар барды, тапшырышы азыр Гүлайым Каныметова эжекенин курсунда окуп атышат. 2 кыз, 2 бала. Анткени мен дагы өзүм эксперименталдык кылып курс ачып 3-4 жыл мурун даректүү фильмдердинчи. Ошондо 10 студентти, 10 кишини тандап алгам да. Мага да 50 жаштагы, 55, 40, 30, 18 эң эле жашы деген 18 жашта келген да. 10 киши менен дагы иштеш мага кыйын болгон эле да. Анан сиз кичинекей балдар менен иштеш андан 10 эсе кыйын да. Абдан кыйын, аябай чарчайм. Бирок ошол чарчаганымды жууп кеткен бул мен канчалык буларга көргөзүп, айтып берип, түшүндүрүп, сабакты алар ошону сиңирип, анан кайра мага отдача кылышат да. Анан көңүлүмө толо тургандай отдача кылганда жанагы чарчаган, баш ооруган, курсак ачып иштеген нерсенин баарын жууп кетет да. Артисттер сахнага чыкканда 2 ай, 3 ай бою бир спектакльди репетиция кылабыз, анан премьера ойнойбуз, элдер дүркүрөтүп кол чаап бергенде ошол 2-3 айдын ичиндеги кыйынчылыктын баарын жууп коет да. Ошол сыяктуу булардыкы дагы ошондо отдача беришкенде семирип калам. Аябай жагат мага. Мен билбептирмин балдарга ушунчалык жакын экенимди, педагог боло тургандай дараметим бар экенин билбептирмин. Мына даже педагог дараметим 50 жашымда ачылды. Анан айтып атам, ушу 60тан кийин деле дараметим ачылышы мүмкүн депчи.
Булар менен иштегенде дайыма жаңыланууну, жаңы бир темаларды, жаңы ыкмаларды, мисалы кээ бир окуучуларым киного барганда текстти беришип, ушул текстти айтасың, сеники бул деп эметсе, тексти жаттап алып анан эжелеп сүйлөп калышат экен да. Мен жана мектепке барып келбедимби? Апа, а сиз чай ичип атасызбы депчи. Мен жана мектепке барып келбедим. Апа, сиз чай ичип атасызбы? Жашоодогудай сүйлөбөй, ушинтип жатталма текст сүйлөп калат экен да. Демек мен буларды башка методика менен даярдашым керек экен деп 1 жыл болду. Азыр дагы бир методика коштум аларга. Диалог методикасы, диалог сабагы депчи. Кадимкидей текст жазып берем, алар кадимкидей жаттайт, анан аны кадимкидей репетиция кылабыз. Анын үстүнө менде азыр кичинекейлерди көп алып кетишет. Кичирээк кыздар 12 жашка чейинкилер көп кетишет да, кинолорго, сериалдарга. Анан подростокторум аябай кыйналып калып атышат. Подростокторго өспүрүмдөргө аз болуп атат да материалдар. А менде 14, 15, 16, 17, 18, 19 жаштагылар дагы бар да. Болгондо да аябай таланттуу кыздар балдарым бар. Аябай таланттуу. Анан булар чоңоюп атышат. Кезегинде ушундай курч, ушундай сонун ойной ала турган кезде материалдар жок болуп аткан өкүнүп атам да. Мисалы, мына сериалдар жаралып, Атайын кыргыз сериалы организация түзүлүп, ушундай сонун болуп атат. Өспүрүмдөргө арнап сериал тартылса, кыздар, балдар талап кылган режиссерлордун талабына ылайыктуу ойноп аткарып беришер эле. Менде ушул балдар үчүн сериал деп аябай чуркап, анткени мугалим эле болбой, психолог мугалим болуп калдым. Өзгөчө балдар өспүрүм куракка келип калганда, кичирээктен чоңоюп отуруп өспүрүм куракка келип калганда, алар переходной возраст, өзгөрө башташат. Ата-энелер мурунку баласын, мурунку кызын тааныбай, анан талап кылып, бири-бирин түшүнбөй ушинткен учурлар болду. Кызы менен апасыныкы, уулу менен апасы атасыныкы, ушундай учурлар. Анан кыздар менен балдарым менен дагы өзүнчө сүйлөшүп, ата-энелер менен да өзүнчө сүйлөшүп, бири-бирин түшүнүшпөй, тил табышпай, урушуп атышкан болсо, аларды кайра түшүндүрүп, элдештирип, ушундай нерселер дагы башыман. Психолог апа болуп турсуз да. Ушундай дагы нерсе башыман өтүп атат да. Кудайга шүгүр, бир дагы балам жаман балдарга кошулуп, мындай туура эмес болуп кеткен жок да. Бир убакыт болду, байкап аттым. Бирок акырындык менен сүйлөшүп, дос катары сүйлөшүп, сырдашып, ушинтип отуруп, Негизи эки баламды жакшы жакка тарбиялап алдым. Ата-энеси ушул кезге чейин ыраазы болушат. Мени мындай бир туугандай эле көрүшөт, ошо ата-энеси дагы. И балдарым дагы өз апасындай көрүшөт да. Өзү сүйлөшүүдө көп нерсе чечилет экен да. Мен деле ошол 3-4 жыл мурун эле апам айтып берет да, качан күйөөгө тиесиң, кино эле тартып жүрө бересиңби, турмушка чыгышың керек, балалуу болушуң керек депчи. Өзүң жалгыз калып каласың, мына иниң үйлөндү, сиңдиң турмушка чыкты депчи. Анан ошондо тарына берчүмүн да, мен дагычы. Апама тарына берип, анан бир убакытта мен өзүм түшүнө баштадым да. Анткени ал өзү дагы мен үчүн кыжаак болуп атат да, күйүп атат. Эми кандай болот бунун жашоосу, өзү калып калабы депчи. Анан бир күнү дагы айтты, анан өзүм даяр болуп калдым окшойт да, анан сүйлөшөлү дедим да, сүйлөшүп анан түшүндүрүп айттым. Азыр мен каалагандай жигитке жолуга элекмин. Апа, мындай кичине күтө туралы, сабырдуу болуңуз. Мен дагы табамын, жакшы бирөө табылат, турмушка чыгам, балалуу болом депчи. Анан ошентип сүйлөшкөндөн кийин такыр мамилеси өзгөрдү да. Азыр андай сөздөрдү эми угуп калам, туугандар келгенде эле, миң кылганда эле, мин Асель быйыл сөзсүз турмушка чыксын дегендейчи. Ошол нерселер негизи кыздар үчүн биздин коомдо кыздар үчүн аябай оор экен да. Бул нерсе угуу, ата-энеңден угуу, жакындарыңдан угуу. Анткени биз дагы ичибизден бул жөнүндө ойлонобуз. Алар ойлонот экен, ойлонбойт, бул жумуш менен эле алек болуп эле жүрөт депчи. Анан негизи эле азыр ошол кыздарга биздин коомдо кыйын болуп атат да. Ооба.
Башка мамлекеттерде кичине калыпка түшүп калган бул нерсечи. Мындай эрте эле турмушка чыга калып, үйлүү жайлуу боло калып эле анан эне статусуна коно калып тиги бу деген нерсе акырындык менен мындай жылып адам катары бутуңа туруп, сен дагы адам катары өзүңдүн тастыктап, өзүңдүн багытыңды, өзүңдүн келечегиңди, андан кийин турмушка чыгып, үй бүлө күтүп дегендейчи. Бизде азыр ушул нерсе өрчүп келатат. Биринчи аял заты, айым, кыз өзүн тастыктап, бутуна туруп алыш керек. Өзүнүн жеке туруктуу адам катары өзүн бышыктап алыш керек деп ойлойм да. Азыркы учурда бизге деле бул биздин кыргыз элине деле зарыл деп ойлойм, чынын айтканда. Ошон үчүн кыз балдарды сен кыйраты эчтеке кылбайсың, сен бирден бир милдетиң эрге тийүү, анан тукумулоо бала төрөө деген нерсе туура эмес да. Ар бир адам өзүн самореализация кылганга укуктуу. Кыз балабы, эркек балабы. Азыр ошондой коомдо жашап атабыз. Азыркы заман илгерки заман эмес. Азыркы заманда технология ушунчалык өнүккөнүнө, баардык нерсе ушунчалык башкача болгонуна байланыштуу, адам дагы ошол нукта болуш керек. Адам дагы приспосабливаться этип жашаганды билиш керек. Өзгөчө аялдар дагы. Эмне үчүн аялдар эркектерден бир жактан кем болуш керек? Мына азыркы эле биздин көрсөтүүдө аял режиссерлорду кичине басымга алып калат деген нерсе бар экен да. Мисалы, эмне үчүн? Эгерде мен ошондой эле билим алсам, эгерде мен көрө билип атсам, эмне материалды жаратам, мен кандай жаздым, же режиссер катары мен кандай эмне үчүн команда аял режиссерду укпаш керек? Угуш керек, анткени ал чыгармачылык инсан катары өзүнүн көргөн нерсесин, өзүнүн багыттаган нерсесин жакшы ишке ашырганга далалат кылып атат. Ал жөн эле режиссерду ойнош үчүн чыккан жок да ал жерге, правильно? Поэтому ар бир адам самореализация болуп, өзүн тастыктап, өзүнүн инсан катары ордун ээлеш керек, билиш керек да. Анан бизде атайын келген конокторубузга 3 суроо беребиз. Анан ошол суроолорду сизге узатсам, биринчи сурообуз бул сиздин ошол кыргыз киносундагы жакшы көргөн тасмаңыз. Тасмадагы, чыгармадагы Ак кеме. Ак кеме. Ооба. Чыгарманы азыр деле кээде окуп калам да. И тасмасы дагы сонун тартылган. Ошон үчүн Ак кеме эле да. Бала кезден менин жүрөгүмөн орун алып калган тасма ошо Ак кеме. Жакшы көргөн актрисаңыз жана режиссеруңуз? Азыркы таптагы актрисаларданбы? Азыркы болобу, мурунку айырмасы жок. Эми театр жаатын алсак, Бакен Кыдыкеева, ал кишиге кинодо деле, ал кишинин алдына эч ким чыкпайт го деп ойлойм да. Кинодо деле ошо Бакен Кыдыкеева. Буга чейин келген коноктордун баардыгы Бакен Кыдыкеева деп айтышты, жакшы көргөн актриса. Анткени бул кишиде өзгөчө бир жан дүйнөнүн байлыгы, тереңдиги өзгөчө да. Эгерде азыр көзү тирүү болгондо, азыр деле бизди аябай мындай удивлять этмек да, таң калтырмак. Ал эми режиссеруңуз? Бут режиссер жагынан Артык Сүйүндүков ага менен иштешип калгандыктан артык ага дейм го. Анткени кийинчерээк көп эле режиссерлор менен иштештим, бирок бала кезден кандайдыр бир биринчи режиссер педагог катары алгандыктанбы же кандай? Актер катары дагы артык аганы мен үчүн актер катары ачылганы да мага аябай жакты, ролдору мыктуу болуптур. Рахмат. Үчүнчү суроо бул сиздин жүрөгүңүзгө жаккан китептеги же кинодогу каарман? Же ошол Ак кемеби? Ак кемедеги каарман. Ак кеме бул мен бала кездеги чыгармамдай буга мен изменять этпейм го дейм да, каргычактычы, билбейм эмнеге. Жүрөгүңүздө калгандай. Киносу дагы, чыгарма өзгөчө. Ал эми чыгармадан алынган персонаж болсо, даже не знаю. Көп болгондуктанбы же их много просто.
Түшүнүктүү, рахмат. Шайра эже, рахмат сизге. Ошол убактыңызды бөлүп, жумушуңуз көп экен, ийгиликтерди каалайбыз сизге. Ошол мектебиңиз дагы өнүгүп өссүн. Жаш мындай бизге киного керектүү балдар, кыздарды тарбиялап жатыпсыз. Кинону дагы таштабаңыз. Анткени сиз өзүңүз продюсерлик кылып дагы тарткансыз да. Ал тасманы дагы көрүп калгам, абдан элге керектүү. Ушунчалык баягы мындай үй бүлөң менен көрө турган тасма болгон да. Аты Махаббат. Махаббат. Башындагы аты кеч күздөгү махаббат болчу. Анан балдар афиша даярдап эме кылып атышканда аябай узак болуп атат, аты кеч күздөгү махаббат деп. Жөн эле махаббат деп койбойлу деп анан махаббат болуп калган да. Чынын айтканда кеч күздөгү махаббат болчу. Ошол жерде өзүңүз продюсерлик да кылгансыз, анан башкы ролду да жараткансыз, актриса катары. Башка актриса эле алсакпы деген оюм бар болчу башында, бирок Мурат Мамбетов ага режиссерлук кылды да. Анан өзүң эле туура келип атасың, өзүң эле. Мен жетишпей калбаймбы продюсерлик кылсам, анан образды чала ойноп же ушундай болуп калбайбы десем, жок, жетишесиң, коркпо деп Мурат ага айткандыктан дагы мейли деп анан өзүм тартылып калгам да. Рахмат. Анан Шайра эже, биздин атайын тарелкабыз бар. Кинодо тарелка сындырабыз го. Бизде болсо ошол келген коноктор тарелкабызга өздөрү кол коюп кетишет. Ошо сизге азыр берели. Кайсыл түстү тандайсыз? Кол коюп берсеңиз, өзүңүздүн атыңызды жазып, тарелканы алыңыз. Көрсөтүп койсоңуз дагы болот, бул жака камерага колу. Сон. Барган сайын конокторубуз көбөйүп атат. Рахмат, чакырганыңарга аябай жакшы маек болду. Мен дагы мындай маек болот деп күткөн эмесмин. Камеранын алдында отурам, эл угуп атат деп кандайдыр бир өзүмдү жийирип, кысынбай экөөбүз эле отуруп маектешкендей маектештим. Рахмат. Ошо биз дагы көрүүчүлөргө айтып коелу. Биздин подкастыбызды көрүңүздөр. Айымдар кино тартат. Подкасттын биз кызыктуу коноктор келет бизге, кызыктуу темаларда баарлашабыз. Анда бүттүк. Анда чоң рахмат сизге. Рахмат, саламатта калыңыздар. Рахмат, Шайра эже.